Коомдук ишмер кинорежиссер Айтыш коомунун негиздөөчүсү Садык Шернияз кыргыз эли өнүп өссүн деген эр азаматтардын бири. Анын ар бир жасаган иш аракети да кыргыздын аты үчүн, кыргыздын канына сиңген төкмөлүк өнөрдү сактап калуу үчүн Айтыш коомун түзсө, өткөн жылы Алай ханышасы Курманжан Даткайнебиз тууралуу тарыхый тасманы да ийгиликтүү бүтүрдү. Бул тарыхый тасма Супер Инфо гезитинин тандоосу боюнча 2014-жылдын супер тасмасы деген наамга татыктуу деп табылды. Эмесе биздин маек Садык мырзанын Садык Шернияз деген ысымынан башталсын. Чынында мага жанагы Баланчаевич, анан деген Ич, анан Оф дегендер жакпайт да. Бул кандайдыр бир менин өзүмдүн жеке оюмда ушул биздин ата-бабаларыбыздын атын бир кандайдыр бир башка тилге тебелеткендей сезилет. Сизди биз обуштура албайбыз фамилияңызды. Сиз бир обуштурсаңыз уулу деп гана обуштурабыз. Анткени бизге ошондой деген мыйзам келди. Уулу деп гана обуштурабыз. Биздин ошол Покровка айылында бир немис жашачу. Аты жөнү Ганс Фишер беле ушундай сыяктуу да. Анан мен сурап атам, ал тиги немис Оф жок эле жүрүп атпайбы? Эмне үчүн силерге паспортуна жазасыңар аны? Офу жок десем, ал деген немис да дейт. Немиске болот, кыргызга болбойт экен деп. Абдан катуу чукулдаштык, алар ого бетер мындайча айтканда каршылашып калышты мага. Анан уулу гана деп жазабыз дешти. Ошентип Шернияз уулу кылып жазабыз дейт. Анан мен айтып атам, Шернияз уулу кылып жаза албайсыңар, себеп дегенде мен Шернияздын небересимин. Мен кантип уулу деп жазылам? Анда атабыздын Эсентайдын уулу деп жазабыз дешти. Башка айла жок болуп калды, анан Эсентай уулу деп фамилиямды жазышты. Анан атына келгенде мен айттым, Садык Шер-Нияз кылып жазгыла дедим атымды. Десем, биз жаза албайбыз антип. Бул жерден айттым, силердики туура эмес, себеп дегенде мен кандай атты алсам өзүм билем. 3 аттан турган ат болбойт дейт. 3 ат кылып жазгыла деп болбой туруп алдым. Анан ошентип 3 жыл менин фамилиям Эсентай уулу, атым Садык Шер-Нияз болуп жүрдү да паспортто. Өтө кызыктуу. Садык Шер-Нияз деген атым 3 атта турат да. Коем оңдоп бергиле деп, анан кийин 3 жылдан бары анан Садык Шер-Нияз кылып оңдоп берген да. Коомдук ишмердин чыгармачылыкка аралашуусу кыргыз маданияты үчүн аз болсо да салым кошуп келүүдө. Анын биринчи кадр, аян, форс-мажор жана башка кыска метраждуу тасмалары масштабдуу тасма тартуусуна жол ачкан. Бул негизден башынан эле бала кездеги эле кыял бул режиссер болуу. Ошол эле учурда биз бала кезде мындайча айтканда кыйынчылык таткан үй бүлөдө жашадык да. Жетишпеген үй бүлөдө деп койсок болбойт. Атабыз ветеринар болчу, апабыз кадимки эле колхоздун таласында иштеген жумушчу. Анан 8 бир тууган үй бүлөдө, албетте жетишпейт, көп нерсе жетишпейт. Анан ошол мүмкүн жокчулуктун азабы тийгенби, менин көңүлүмө режиссер болом деген ой мурунтан эле бар болчу, өзүмдүн оюмда. Анан буга жетиш үчүн бир материалдык базаны бир чыңдап алып, анан кийин ушу режиссерлук мындайча айтканда чоң жумушка, оор жумушка аттанайын деген себептенби, ошентип биринчи бизнес тарабынан дагы аралашышка туура келди. Андан кийин барып коомдук жумушка аралашып калдык. Андан кийин мамлекеттик жумушка аралашып калдык. Ошентип эле мындай өсүп баратат да менин жумуштарым. Анан ошол бир күнү токтотушка туура келди да. Ушунун баарын токтотпосо, баягы бала кездеги мен режиссер болом деген кыялым ишке ашпай каларына мен көзүм жетип, анан ошо анда акыйкатчынын орун басары болуп мамлекеттик жумушта иштеп жаткан отставкага берип, Москвага окуганы кетти. Таланттуу адам бар тарабынан таланттуу дегендей Садык мырза Айтыш коомдук фондун ачканы да бекеринен эмес. Анткени өзүнүн да жамакчылыкка жакын, айрым учурда төгүп жиберчү өнөрү бар. Негизи ар бир кыргызда мындай жамакка ыктуу болот кыргыз. Айтыш мен үчүн мына дайыма, азыр дагы Айтыш бир мен үчүн бир майрам. Ошол Айтышта эки акындын айтышып атканы бул кадимкидей баягы рингке чыккан боксерлордой сезилет да мага. Ошондуктан биринчи маданиятка кылган
жардамыбыз ушул айтыш өнөрүнөн башталды десек жаманбай. Айтыш коомдук фонду ушул 15 жылдан бери 2,5 миллионго жакын долларды ушу маданияттын өнүгүшүнө жумшадык. Бул ошол айтыш мектеби болобу, жылда өтүп жаткан айтыштын фестивалдары болобу, же болбосо мына жылда өтүп жаткан кинонун фестивалдары болобу, ар бир номинацияда биз чоң жогорук жардам көрсөтөбүз. Булардын баары чоң эбегейс, чоң каражаттар кетет да буга. Бирок биз аларды кетирбей турган болсок, аларды ошол тараптан иш жүргүзбөсөк, анда жаш биздин өтүп келаткан чыгармачыл адамдар, ошол эле жазуучулар, биздин Калемгер адабий клубу да бар да айтыш фондунда. Азыр манасчылар өсүп чыкты. Биз манасчыларга да көп чоң жардам беребиз, миллиондоп. Биз айтып атпайбызбы, Кыргызстандын сыймыгын көтөрүү үчүн Кыргызстанда баатырларды жаратыш керек. Жаңы өсүп келе жаткандан. Анткени биз дайым эле мурунку өтүп кеткен Союздун убагындагы адамдарга сыйынып отура бергенибиз болбойт да. Бизде бүгүнкү күн өтүп атат. Бүгүнкү күндүн баатырлары дагы болуш керек да. Маданият өнүкпөйүн, мамлекет өнүкпөйт деген ураанды бек туткан режиссер 2010 жылы Маданият жана маалымат министрлигин жетектеген эле. Өткөн жылы кайрадан бул кызматка талапкерлигин коюп, бирок өтпөй калган. Ар намыс партиясы мындай абройлуу жол менен иш кылам деп конкурс жарыялагандан биз баягы чыгармачыл кишилер ишенчек болобуз. Биз ишенип барып ала атпайбыз ал жака. Көрдө конкурс деген аты менен болгону менен ал эч жактан эч жак баары чечилип, эч жактан эч жак баары сүйлөшүп калганын биз билбедик да анын баарынча. Биз ишенип барып алып, бирок ошондо дагы чочуп кеткен ар намысчылар конкурска 1 саат калганда жанагы фамилияны чыйып коюшуп атпайбы? Депутаттын бир тууганы деген маселе менен. Министрликте мындай иштөө чынында кызыктырбайт меничи. Биринчи кезекте бул өтө жооптуу, жоопкерчилиги чоң кызмат. Министрлик акыркы убакта көрүп жүрөбүз, бардык министрликти шайлагандан кийин гана анан аягында баягы бир итке сөөгө кыргыткансып, бул министрликте шайлап коелучу дегенде мамиле жасалып жүрөт да, ушундай мамиле бар да. Мен каалаган эмес элем чынында. Болгону маданияттын бир аксакалдары, ошол эле Бекстан Жакиев баштаган, Акылбек Абдыкалык, Муратбек Бегалиев дей койчу, ушундай аксакалдар конкурс кылышыптыр, садык барып көрбөйсүңбү деп сурангандан, бул элдин суранычын, аксакалдардын суранычын аттап кетүү кесир да. Муну атам дагы аябай белгилеп айтчу. Ошол себептен бардым мен ал жака. Болбосо кызмат чынында ал эми ал деңгээлди басып өткөнбүз. Ал азыр биз кызмат кайсы жерде болбосун кыргыз элине кызмат кылсаң болот деген түшүнүктү аркалап иштеп жүрөбүз. Ошонун бири мына Курманжандатка акыркы 3 жылда ушундай бир жүздөгөн кишилердин эмгеги аркылуу жасаган чыгарма элдин оозуна алынып, элге бир сыймык тартуулап, элге бир кубаныч тартууласа, ал менин оюмча министрлик кызматтан да жогору деп ойлойм, өзүмдүн оюмда. Азыр биз ошол баягы 20 жылда маданиятка көңүл бөлбөй жүргөндүн запкысын тартып атабыз да бүгүнкү күндө. Андан кийин мындан да оорлошуп кетиши мүмкүн. Каарманым Манас кинотеатрынын ээси аталган кинотеатрга тасмасын коюш үчүн айрым режиссерлор кинотеатрга каражаттын 70% беребиз. Мындай мамиле жаш режиссерлорго бут тосот деп айтып жүрүшөт. Бул суроого каарманымдын өзүнөн жооп алалы. Кинотеатрлар боюнча бардык кинотеатрлардын сураган суроосу бирдей эле да, бардыгы. Ошол эле негизи кинотеатрдын бардыгы, мисалы, ошол эле Манас болобу, Ала тоо болобу, Октябрь болобу, же болбосо Россия болобу, бардыгы бирдей калыпта иштейт. Бирок ушу Манасты көбүрөөк айтып калышкан себеби анткени мен өзүм киночумун, анан канчалаган фестивалдардын баары бекер өтсө дагы, канчалаган презентациялар бекер өтсө дагы, канчалаган режиссерлор Айтыш фильм фондунан тыйын алып, Айтыш фильмине канчалаган кинолорду тартса дагы, мен киночуларга жакын болгондуктан дайыма сындан башым арылбай келет да. Болбосо кинотеатр ушунчалык пайдалуу болсо, азыр Айтыш фонду мисалы дагы ошол актабаса дагы кинотеатр курууга да аракет кылып атыр. Мына жакында эле Жал микрорайонунан кинотеатр ачтык. 3 залдуу.
аябагандай чоң акча кетти. Эми аны карап отурсак, ал бир өзүн өзүн актаганга дагы бир 10 жыл бар окшойт да. Бышкан ашка сынчы көп дегенде, алдыда айтылган Курманжан датка тасмасы элге көрсөтүлгөндөн кийин бир топ сын пикирлер айтылды. Көп убакытты талап кылган тасмага айтылган сын режиссерго оор тийсе керек. Эгерде чынында бир мен сыйлап, мен урматтаган, чынында чыгармачылыгына мындай көз караш менен, сыйлоо менен, көз караш менен кылган кишилер айтса, мүмкүн кабыл алса болот. А бирок бул фильм жөнүндө дүйнөдөгү эң белгилүү газеталар, The Guardian болобу, Hollywood Reporter, Variety деги койчу мен деген эң чоң басылмалар миллиондогон тираж менен бир беттен, эки беттен турган өзлөрүнүн макалаларын жарыялашты. Эгерде бул фильм чынында эле болбой кала турган болсо, алар дагы көңүлгө да алмак эмес бул фильмди. Бул биринчиден. Экинчиден, өзүнүн эле коңшу мамлекеттерде ушундай акча бөлүнүп, чоң фильмдер тартылган. Мисалы, Көчмөндөр фильмин алалы Казакстан. Андан кийин Миң бала тартышты. Бирок Казакстанда биз көрсөткөндөн кийин ошол эле казактын эң белгилүү номер 1 сынчысы Гүлнара Абикеева ушул Курманжан датка фильми Көчмөндөрдөн дагы, Миң баладан дагы мыкты болгонун айтты да. Маектешимди сырттан тааныган адамдар аны бай деп ойлошот. Албетте кинотеатры өзү жетектеген фонду бар. Анан кантип чириген бай болбосун деген ой сизде да жаралса керек. Эми кандай десем, мен кедей адамдардын арасына кошулбайм го. Негизи мындай орто жоон деп койсок болот да. Адамдардын катарына кошулушум мүмкүн. Чет өлкөдө үйүм жок, андай анчалык менде нерсе жок. Мисалы, мен уул кыздарым дагы чет өлкөдө эле билим албай, ушу Бишкекте эле билим алышат, жөнөкөй эле окуу жайларында. Негизи турмушумда жөнөкөйлүктү жактырам. А бирок эми жанагынтип чоң жумушка, чоң каражатты жумшоого керек болуп калганда, анда бардык иштеп тапкандарды ушу аракет кылабыз ошого салганга. Бирок биз ал кеткен акчаларды кейип, кеткен акчаларга бир жөнү жок кетип калды деп кайгы тартпайбыз. Анткени биз анын чыныгы жардам берип маданиятка, чыныгы далилин көрүп атабыз да. Төбөсү көрүнүп калган адамдар менен мамиле куруп, аларды өз кызыкчылыгына колдонгусу келгендер да жок эмес. Мен негизинен жүрөгүмдө коомдук ишмер болсом керек. Себеп дегенде, чыгармачылыкты чынында мен эгоизм деп эсептейм да. Негизи биз коомдук ишмер болгондо, коомдук ишмер дайыма ошого даяр болуш керек, сизди бирөө пайдаланганга. Түшүнүп атасызбы? Анткени сиз коомдук жумушту аткарып атасыздар. Коомдук ишмер дайыма даяр болуш керек. Сизди дайыма түшүнүшпөйт. Сизди мүмкүн жакшы иш кылып атсаңыз дагы сизди тепкилеши мүмкүн. Сиз жөнүндө жаман сөздөрдү айтышы мүмкүн. Жумуштары менен талаа түздө көп жүргөн коомдук ишмердин ийгилигинин сыры анын үй бүлөсүндө. Үй бүлөдөн ушундай колдоо болбосо, анда ишиңизди аксашы мүмкүн да. Ошондуктан мен аябай ыраазымын чынында. Өзүм күткөн жарыма, Мунара деген Таластын эле кызы. 3 балабыз бар, 2 уул, 1 кыз. Алар мындай дайыма бир түшүнүктүү мамиле кылганга аракет кылып турушат. Мен үйдүн атасы болгон менен, бирок эң эркеси менмин десем болот.